Өлкөдө калктын саны жыл санап көбөйүп келгенине байланыштуу электр тармагын колдонуудагы көбөйөт. Бул багытта таңкыстыкты жоюу үчүн мамлекет алгылыктуу иштерди аткарууда. Ал эми электр тармагынын дагы бир өз салымын кошкон тармактардын бири бул Чакан ГЭСтерди атасак болот. Биз азыр Аламедин 6 ГЭСте турабыз. Бул жерде күз, кыш мезгилине даярдык иштери жүрүлүүдө. Чакан ГЭС ачык акционердик коомунда азыр 9 станция иштеп, саатына 38,5 мегаватт электр энергиясын берип келет. Бул Чакан ГЭСтер өлкөнүн электр тармагына аз болсо дагы өз салымын кошууда. Ал эми республика боюнча жалпы 24 Чакан ГЭС иштеп электр энергиясын берүүдө. Кыргыз энергетика тармагында Чакан ГЭСтин салымы аябай чоң. Чакан ГЭСтерди көбүрөөк салынса, көптөгөн жумуш ордулары менен камсыз болот. Ошондой эле өндүрүштөрүбүзгө дагы көп пайдасын тийгизет. Ошондой эле Кыргыз элинде ушу Чакан ГЭС көп салынса, аябай Кыргыз мамлекетинин бюджетине дагы аябай чоң салым болот. Дагы өнүгүүлөр болот. Кыргызстан өнүгүп, жакшы ийгиликтер болот. Ошондой эле өлкө боюнча көптөгөн Чакан ГЭСтери курулуп жатат. Электр энергиясын өндүрүү боюнча алар ири ГЭСтерге салыштырмалуу төмөн. Бирок адистер белгилегендей, жайкы кичи ГЭСтердин аркасында кыш мезгилине сууну үнөмдөөгө болот дешет. Чакан ГЭСтер курулуп атат. Бала Саруу, Орто Токой, Каракөл ГЭСи, Майлы суу ГЭСи кубаттуулуктар курулуп атат. Бардыгын алып келе турган болсок 100 мегаваттка жакын болуп калат. Бирок бүгүн бизге талап кылынган электр энергияны чыгарганга жабыш үчүн 500 мегаватт кубаттуулук керек. 5тен 1-ин гана берет булар. Азыркы курулуп аткандар. 5тен 1-ин. Калган жабылбай калып атпайбы? Ошон үчүн бул маселе оор маселе да. Ошон үчүн мына бул өзгөчө кырдаалды киргизип, баягы жумушту тездеткенге өбөлгө болсун деп мына бул нерсени колдонууга чыгып. Кыргызстанда 100дөн кем эмес Чакан ГЭСтерди куруу үчүн зор потенциал бар. Себеби өлкөдө агынды суулар, Чакан ГЭСтерди курууга ылайыктуу дарыялар көп. Ошондой эле бул ГЭСтерди курууда көп каражатты жана көп убакытты талап кылбайт. Чакан ГЭСтердин орду бизде чоң. Мындайча айтканда, өзүңөр билесиңер, Кыргызстанда эң эле Кудай таалам берип койгон сууга бай мамлекеттин бирибиз. Суунун башында турабыз. Азыркы күндө Чакан ГЭСтерден бул биринчи Бала Саруу ГЭСи 25 мегаватт, Лейлекте ГЭС бар 6 мегаватт, Кыштуут ГЭСи 1 мегаватт, Кайнама ГЭСи, Исвайрам ГЭСи ушинтип чогулуп келсе, бардык жерде Буйга, мындайча айтканда Кожо Кайыр деген ГЭСтер менен чогулуп 99,1 мегаватты быйыл ишке беребиз деп турат биздин инвесторлор. Эске салсак, бүгүнкү күндөн тарта 2026 жылдын 31 декабрына чейин энергетика тармагына өзгөчө кырдаал киргизилди. Бул кадам Кыргызстандын энергетикалык кризистен чыгуу боюнча шашылыш чараларды көрүү максатында жасалууда. Тилек Айталиев, Мээринбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.